Президенттин администрациясынын ынтымак ордо жаңы имаратында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров биринчи аппараттык кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери, калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган стратегиялык демилгелерди ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле президенттик администрациясынын үстүбүздөгү жумадагы иш планы талкууланды. Президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы жаңылануунун символу. Жаңы имаратта иштөө бул жөн эле жер алмаштыруу эмес. Бул мамлекетибиздин тарыхынын жаңы барагы, элибиздин бакубат жашоосу үчүн жан дили менен иштөөгө милдеттүүбүз, деди Акылбек Жапаров. Жыйынга президенттик администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, министрликтердин, ведомстволордун жетекчилери жана президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү видеоконференция аркылуу катышты. 29 августка карата айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунун алкагында республиканын 9499 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө 3 миллиард 751 миллион сом суммасына жеңилдетилген насыя берилген. Финансы министрлигинен билдиришкендей, анын ичинде мал чарбачылык тармагы боюнча 3 миллиард 331 миллион сом суммасында 8206 субъекти түзөт. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк тармагы боюнча 420,31 миллион сом суммасында 1293 субъекти түзөт. Аталган долбоорду ишке ашырууга Айыл банк жана Элдик банк ачык акционердик коому катышууда. Дыйкан фермерлерди кредиттөөнүн көлөмү 5 миллиард сом суммасын түзүүдө. Бүгүн Кыргызстанда мектеп босогосун 150 миңге жакын окуучу аттады. Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришкендей, 2024-2025 окуу жылынын башталышында жалпы билим берүүчү мекемелердин 1-4 класстарына 1-сабак билим бул күч темасында өтүлөт. Сабак Кыргызстандын түптөлүшүнө жана билим берүүгө чоң салым кошкон улуу инсандар билимдин маанилүүлүгү жөнүндө маалымат берүү максатын көздөйт. Ал эми 5-11 класстын окуучуларына 1-сабак Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар темасында өткөрүлөт. Анда Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөөдө Кыргыз автономиялуу облусун түзүлгөндүгүнүн мааниси түшүндүрүлүп, азыркы мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталар жөнүндө маалымат берилет. Кыргызстандын алыскы аймактарындагы мектептерге 50 автобус берилет. Билим берүү жана Илим министрлигинен маалымдашкандай, бүгүн Бишкектеги Турдакун Усубалиев атындагы аянтта министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун катышуусунда Евразия эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча автономдуу коммерциялык эмес уюмунун мектеп автобустарынын ачкычтарын салтанаттуу түрдө тапшыруу аземи өткөрүлөт. Иш-чара саат 17:00 болот. Министрлер кабинети менен Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюмунун ортосунда Евразия мейкиндигинде салттуу баалуулуктарды сактоо жана бекемдөө боюнча өз ара аракеттенүү жөнүндө келишимге кол коюу аземи пландаштырылган. Анын алкагында Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюму заманбап коопсуздук стандартына ылайык жабдылган 50 мектеп автобусун өткөрүп берет. Муну менен алыскы райондордогу балдар мектепке ыңгайлуу шартта жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кыргызстанда Кыргыз сом мобилдик тиркемеси ишке киргизилди. Улуттук банктан билдиришкенде, Кыргыз сом мобилдик тиркемеси 2023 жылдын үлгүсүндөгү банкноттордун коргоо элементтерин интерактивдүү форматта көрсөтөт. Мобилдик тиркемеде жаңы 5-сериядагы банкноттордун коргоо элементтерин жарыкка салып караган учурда жантайуу бурчун өзгөртүп жана лупаны колдонууда кантип текшерүү керектигин түшүндүрүп берет. Өлкөнүн башкы банкынан белгилешкендей, мобилдик тиркеме 2023 жылдын үлгүсүндөгү улуттук валютанын банкнотторунун коргоо элементтери менен таанышуу максатында гана иштелип чыккан. Мобилдик тиркеме банкноттордун аныктыгын текшербейт. 3 күн бою Ала Тоо аянтында күз кайрыктары аттуу музыкалык кече өтөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чаралар 2, 3, 4 сентябрда болот. Кечелердин программасы 2 сентябрь саат 19:30 Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын концерти. 3 сентябрь 19:30 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын фольклордук топторунун концерти.
берди. 4-сентябрь саат 19:40 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын жыйынтыктоочу эстрадалык концерти. Белгилегендей, күзгү кайрыктары музыкалык кечеси бул күз мезгилин музыканын жана искусство менен айкалыштырылган маданий иш-чара. Быйыл Ош шаарында 2024-25 окуу жылына карата 1-класска кабыл алынган жалпысынан окуучулардын саны 8745ге жетти. Калаадагы бардык мектептерде билим күнү белгиленди. Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде да 1-коңгуроо кагылып, билим күнүн чогуу белгилешти. Салтанатка билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү, окуучулар, мугалимдер, ата-энелер катышты. Мен 4 баламды берип атам Бөкөнбаев мектебине. Аябай жакшы, каттоо оңой болду. Оңойчулук менен каттадык, аябай жакшы. Эми биз балдарыбызга таштаган кадамдары байсалдуу болсун дейбиз. Аябай сонун ийгиликтерди багындырган, аябай бир чоң ачылыштар жасаган жигиттерден болушун каалайбыз. Мен алгачкы уулумду мектепке алып келдим бүгүн 1-класска. Ушул Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепке алып келдик. Уулум эч кандай даярдыксыз эле, бирок ошол онлайн каттоо боюнча эле эми өтүп калды, жакшы. Эми сезимдер биринчи уулум болгон үчүн албетте сонун, толкунданып атат, ушундай форма кийип, башка окуучулардын катарында ушундай мектеп босогосун аттап аткан албетте кубандырып атат, жакшы сезимдерди алып келип атат. Ал эми бала бакчага орточо эсеп менен 250 миңден ашуун балдар кабыл алынган. Шаардагы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны буга чейин 45ти түзгөн болсо, номер 55 мектеп Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгына, ал эми Алмалык орто мектеби Ноокат райондук билим берүү башкармалыгына өттү. Мына бүгүн Ош шаарында жалпы 70 мектеп өзүнүн эшигин ачып, өзүнүн сүйүктүү окуучуларын тосуп алып турат. Анткени мына ушул билим күнүнүн жана ошондой эле жаңы окуу жылынын башталышы. Мына ушул күндү куттуктап, жалпы билим берүү кызматкерлерин жана ошондой эле окуучуларды куттуктап келип турабыз. Албетте билимдүү жаштар биздин келечегибиз. Ош шаарындагы мына ушул билим берүү тармагын ар дайым колдоп, мына ушул Ош шаарын билим очогуна айландыруу аракетинде. Анткени биз экинчи борбор болгондуктан билим берүү тармагынан дагы мына ушул алдыга чыгышыбыз керек. Бул боюнча жеткиликтүү иштер аткарылып келүүдө. 2024 жылы башкармалыкка 17 бала бакча кошулду. Буга чейин 54 мектеп болсо, 2024-2025 окуу жылына Ош шаарында бүгүнкү күндө жалпы мектептердин саны 69га жетти. Биз ушул 30 августта биздин педагогикалык жамааттын биринчи ушул окуу жылындагы педсоветибиз, педкеңешибиз өттү, педагогикалык кеңешибиз. Ада биз өзүбүзгө бир максат жана задачаларды койдук. Кудай буйруса, ошону аткарабыз деп атабыз. Бул билим сапатын жогорулатуу, олимпиададан жакшы орундарды ээлөө, республикага чейин жетүү деген максаттарды койдук. ОРТнын орточо балын бийик көрсөткүчүн көрсөтүү. Анан бизде даярдап жатабыз. Алтын тамгага баруучу окуучуларыбыз бар. Ушул алтын тамгага өз билимин тастыктай турган окуучуларды мыкты даярдап, ушуларды ошо ийгиликке жеткиребиз деген пландарды койдук. 2024 жылы 431 мектеп капиталдык коңдоо түзөөдөн өткөрүлүп, 27 жаңы мектеп курулду. Белгилей кетсек, быйыл 1-сентябрь дем алыш күнгө туура келгендиктен жаңы окуу жылы 2-сентябрдан башталды. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Сүйүнчү, жаңы ак үй курулуп бүттү. Президенттин иш башкармалыгы Каныбек Туманбаев жаңы салынып бүткөн ынтымак ордо президенттик администрациясынын ичин массалык маалымат каражаттарга толугу менен тааныштырып чыгуусу күтүлүүдө. Азыр Азия ТВ менен бирге болуп туруңуздар. Бул жакта жаңы салынган ордонун ичин кандай салынып, кандай шарттар түзүлгөн биз менен чогуу болуп күбө болосуздар. Биз сиздерди чакырганыбыз, кандай суроолоруңуздар болсо, бул биринчиси, экинчиси, мына пресс тур кылып, бизде бардык нерсе ачык айкын, ошон үчүн бардык жерди мына көрсөтүп берүүгө биз дайынбыз. Урматтуу журналисттер, бул жерде биринчи кабатта 11 зал бар. Мурун өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол эски өкмөттүн имаратында бир эле овальный зал менен эле бир пресс зал болгон.
мүмкүнчүлүк жок эле. Ал жерде ошол чоң жыйындарды өткөргөн, эми сырт жактан коноктор келет билесиздер, сырт жактан делегациялар келет билесиздер. Мына бүгүнкү күндө мына ушул баардык шарттар түзүлгөн. Жаңы курулуп бүткөн ынтымак ордо имаратынын ичиндеги ар бир залга өзүнчө кыргызча ат коюлган. Атап атсак, мына биз турган жер түндүк деген аталыш берилген. Бул жакта сырттан келген меймандар жана ошондой эле дүйнөлүк деңгээлде өтө турчу ар кандай иш-чаралар мына ушул залда өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө мына азыр биздин турган залыбыз бул Мурас. Мурас деп аталат. Аталышын Мурас деп мына кыргыз эли байыртадан калган ушул биздин тарыхчыларыбыз бүгүнкү күндө биздин ушул мамлекет мына ушул художниктер дейли, андан кийин ушул улуу инсандарыбыздын бардыгына сунушталган. Мына ошолордун аталыштарын мына ушул биздин улуу инсандарыбыз мына ушул аталыштарды берген. Семетей залы деп туруп кыргызча ат коюлган. Билесиздер, делегация келгенде башка мамлекеттин президенттери жолугушуу болуп калат да бири-бири менен. Ошол бизде ошондой мурун шарттар болгон эмес. Азыр мына ушул шарттар пайда болду. Бул жерде эки өлкөнүн президенттери өзүнүн делегациясы менен узкий круг деп коет. Ушул жерде жолугушуу өткөргөнгө мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жер зал двухсторонних встреч. Президенттер келгенде бири-бири менен тет-на-тет жолугушуулар сурашат да. Бизге ушундай зал даярдап бериңиздер деп. Мына ушул жерде ушул жолугушууларды келген президенттер ушул жерде жолугушууларды өткөргөнгө мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул кабинет биринчи вице-премьер Адылбек Алиевичтин кабинети. Адылбек Алиевичтин кабинети 6 зубчиктен турат. 2 зубчикте бирөөсүндө Акылбек Сөмбекович, андан кийин госсекретарь отурат, андан кийин 3 вице-премьер отурат. Бүгүн келдим. Теги документтеримди алып келип бүгүн отурдум. Ишке байланыштуу. Бүгүн биринчи күн да. Биринчи күндөн баштап уже буюрса биринчи аппаратка ушул жерде өткөн, Акылбек Сөмбекович өткөрөт. Анан уже жумуш күн башталат. Эми 10 сентябрга чейин толук кандуу тияктан уже бардык аппарат көчүп келет. Мүмкүнчүлүк бар эле, чоң кабинетке отуруш. Мен көп кабинетте отурбайм. Мен жумушум основном сырт көчөдө. Ошон үчүн кичинекей кабинет болобу мага разницасы жок. Кандай гана болбосун, самый главный жумуш астыга жылыш керек болду. Мына кече айтып атпайсыз, азыр биринчи суроо бердиңиз го сиз. Ушул кечеги акча каражаты боюнча бир убак болгон Баткендеги үйлөр боюнча дагы туура эмес маалыматтарды көрүп, азыр мурункудай заман жок. Бирөө бирөөнүн үстүнөн көрүп атасыздар мамлекетибизде кандай жумуштар болуп атат. Ошон үчүн ар бир маалыматты мындай так мен кайсы учур болбосун түз чалгыла, түз байланышкыла суроо болсо, бирок сураныч мамлекетибиз жакшы туура жолго баратканда журналисттер дагы сиздерден мен аябай суранып кетем. Туура так маалыматты эки тарапты тең угуп туруп, анан бир маалымат чыгарып койсоңуздар, мен ойлойм туура болот деп. Мен ошону сиздерден суранып кетем. Мына бизде жашыруун эч нерсе жок. 3-чү кабатта президент, министрлик кабинетинин башчысы жана вице-премьерлер, министрлер отурган болсо, мына 2-чи кабатында ушу президенттик аппаратынын кызматкерлери жайгашыптыр. Бул жакта деген өзгөчөлүктөрү ар бир бөлмө айнектен бири-бирин көрүп, иштөө иши ачык айкын жүргүзүлүү иретинде жасалган экен. Азыркы эски зданияда иштеп атканда администрация бүгүнкү күндө 246 киши. Мына ошого эле жараша ошол кабинеттер. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Потому что мүмкүн да кыскарышы мүмкүн сандары. Почему? Потому что полностью азыр электронный цифровизацияга өтүп атпайбы бардыгы. Ошол негизинде азайышы мүмкүн. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айтып кетейин. Мына кече Камчы Кырышевич дагы өзү жазды. Суббота күндөрү биз өзүбүздүн жарандарды киргизип, экскурсия кылып, агынын ичинде бардыгын ачык айкын көрсөтүп бергенге дайынбыз. Бул курулуп ишке берилген ынтымак ордо менен эле курулуш иштери токтобойт. Тактап айтсак, болгон министрликтер, агенттиктерге дагы өзүнчө ушул ынтымак ордонун тегерегине жаңы имарат курулуп, бүт шаардагы министрликтер көчүрүлүп келмекчи. Бунун бирден бир себеби Бишкекти тыгындан арылтуу. Ар бир министерство менен азыр согласование болуп бүтүп атат.
мына ушул жерге бет маңдайын эле ушул баардык министерстволор бир жерде жайгашат. То есть агенттиктерден бери баардыгы ушул жерге келет. Ошондо азыр центрде турган биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен зданиялары ушул мамлекеттик мүлк аркылуу ошол частниктерге сатылып, ошол акча каражатка ушул жерде өкмөттүн үйү курулат. Эмнеге дегенде пробкалар дагы жыйылат, жоюлат. Көрүп атасыздар азыр шаарыбызда канчалык кыйынчылык болуп атат. Ошон үчүн ушул жакын арада мына ошол курулуш иштери башталат. Ак үйүбүз ак жолтой болуп, ушул жерде кабыл алынган чечимдер, идеялар жалпы журттун жыргалчылыгын камсыз кылып, кылымдар бою калкка кызмат кылсын. Жаңы имарат менен жаңы доорго кадамдар ийгиликтүү болсун.